чексиз мейкиндик. Ал көрөрмандарды көгүлтүр экран аркылуу космоско учуруп, керек болсо планетаны алты айландырат. Ал жактагы эмгектенип жаткан ар бир кызматкердин орду өтө чоң. Анткени бир эле кызматкер жок болсо, теледеги көрсөтүү токтоп калышы толук ыктымал. Маселен, операторлорду алсак, алардын эң башкы куралы камерадан дагы биринчи бул фантазия. Анткени бүгүнкү күндө көптөр эле камера тартышы мүмкүн. Бирок оператор гана өзүнүн чыгармачылыгын кошуу менен кереметтүү шедеврларды жаратат. Ал эми бүгүн биз ЛТ телеканалынын маданият бөлүмүндө эмгектенген операторлор тууралуу кеп кылабыз. Эмилбек Саттаров кесипке болгон мамилеси анын буга чейин кылган эмгектеринен көрүнүп турат. Ал ар бир темага сөңгүп кирип, берилип, аны болгон даремети менен тартып эле койбостон, кайра майын чыгара монтаждап, өзгөчө көрсөтүүлөрдү даярдагандыгы менен айырмаланып келет. Эмгек жолунда көптөгөн кызыктуу күндөр менен бирге оор күндөр да болбой койгон жок. Айылды программаны тартып атканда оператор менен барганда жеңилирээк болот. Жалгыз өзүм барып калсам кыйын да. Биз мисалга моундай удочка деп коет, бизде моундай узун микрофон менен тартабыз. Аны бирөө сөзсүз түрдө аны бирөө көтөрүп жүрүш керек да. Ошол учурда оператор менен барып калганда өзүм кармап калам. Оператор жок болуп барып калганда ошондо аябай кыйын болот да. Микрофонду кармай турган киши таппай каласың. Айылдын элдерине бирөөсүнө карматып койсоң, кыймылдата берет, звук бирок болот. Бир окуя болгон, токтогулга командировкага кетип баратабыз. Бир кезде эле гай чуй, ызы чуу болуп кетти машина ичи. Эмне болуп кетти экен деп туруп, машина ойноп атканын уже сездим да. Тайып атат да машина. Тоо ашууда ала белде. Кокой өлдүк эми, өлөт экенбиз эми, ушул экен да, бүттү экен да, бул акыркы жолум экен да деп ойладым да, ушул нерселер ойго келди. Ушундай отурам момент болуп тырышып алгам, жанымда оператор отурган. Ошол оператор ортодон учуп кетпесин, лобоид бар сүзүп кетпесин деп туруп аны кучактап алдым да, белинен катуу кучактап алып туруп отурам. Бир маалда машина барып сүздү. Эми сүзгөнгө чейин ойдоп атам да, Кудай бар бир нерсени сүзсөк экен, сүзүп токтосок экен. Анткени биз повороттордон кетип атканбыз, ошол жерден тоодон кулап сайга түшүп кетпесек экен деген ой келди да мага. Барып сүздүк, сүзгөндөн кийин түшүп карасам, жанымда кучактаган бала оператор эмес экен да. Оператор эмес, башка бирөө экен да. Оператор кайсы маалда өтүп кеткен? Водитель айдоочунун жанындагы отургучка отуруп калыптыр дагы. Бул жака башка киши отуруп калыптыр да. Ал киши эч нерсе болбоду, аны мен кучактап кармап калдым. Бирок оператор барып туруп лобой сүзүп алып, анан көп күн больничныйда жатып калды. Көрсө оператор менен тиги мен уктап аткан кезде алмашып калган экен да. Сыргайбек Семетеев өзгөчө кадрларды таба алгандыгы менен башкалардан айырмаланып турат. Ал ар дайым редакторлор арасында талашта. Анткени ал журналист жазган текстке жараша ойдогудай кадрларды тартуу менен өз кесибине болгон мамилесин далилдеп келет. Мен оюмча, мен анткени өзүмдүн жумушумду оорду деп дагы, жеңил деп да эсептебейм да. Анткени биздин жумуш баягы бир штатив, анан бир камера көтөрүп эле жүрүш эмес да. Биздин жумуш деген ошо өзүңдүн оюңду жүгүртүп, ушунчалык мындай биздин жумуш кыйын да. Анан мындай салгыштыра келгенде журналисттердики деле кыйын болот, ошондо журналист менен монтажер, операторлор канчалык салым болгондо точно процентин айта албайм, бирок операторлордун жумушу аябай эле кыйын да. Мындайча айтканда, анткени көрсөтүүдө ушунчалык баягы ошол мен жанагыдай эле айткандай эле бир нерсени көрсөтүш үчүн ушунчалык көп ойлонуулар кетет да. Оператор эмес киши көргөндө эми ал мындай ойлонот да. Оператор эмес киши ал өзүм эле көрсөм болду дегенде эле өзү эле көрөт да. А биз операторлор элдер баары көрсүн дегенде элге ошол бир нерсени жеткизиш керек да. Биздин операторлордун жумушу ошондой. Ошо бир нерсени көргөндөн кийин камера аркылуу баардык ошо Кыргызстандагы элдер көрүп түшүнсүн деген ой менен тартабыз. Ошон үчүн көз караш ошондой болуш керек. Жыргал Суранчу уулу өз ишин таамай аткарат. Ар бир материалынан рахат алып, айтор таалыкпай эмгектенип, дайым изденүүнүн үстүндө. Баса жакында эле үйлөнүп, ата-энесин келиндүү кылды. Өзүмдүн эң келимди башка бирөөлөр айтпаса мен айта албайм. Бирок
Биз жаңы келген кезде жаш болчубуз. Жаштан мурун ошол телевидение жаатында биринчи жолу иштедик. Ошол жактан үйрөндүм элтерден. Ошол азыркы иштешип жүргөн балдардан үйрөндүм. Эми азыр биз ошол кезде бизден кийин бала келбечүдей сезилчү да. Биз эң акыркы болуп, эң акыркы поколение болуп келгендей болуп сезилчү. Эми азыр бизден кийинки балдар келип атат, биз аларга үйрөтүп атабыз. Албетте, эми кадр алып атканда өзүңө жаккан кадр болот да. Ошол кадрлар алганда кайра ошол кадрды көргүң келет өзүңчү. Ошол эфирден кетип атканда дагы ошону эфирден көргөн, бул негизи эфирден көргөн бул башка да, а мындай эле жөн эле көрүп койгон ал башка нерсе да. Өзүңдүн кадрыңды эфирден кетип аткан убакта көрсөң, өзүңө жаккан съемка болсо ал аябай жакшы нерсе да. Бул менин жумушум, мен бул жумушумду сүйөм, жакшы көрөм. Ошон үчүн иштеп калабыз да, иштей беребиз. Үсөн Камчыбеков операторлук кесибин аркалоодо көптөгөн кызыктуу, ойлуу адамдар менен таанышып, кайталангыс эсте каларлык кадрларды тартып алган үчүн сыймыктанат. Анткени бүгүнкү тартылган кадр ал эртеңки тарых экенин жакшы билет. Биздин көз карашыбыз куруч болуш керек жана ушул убактарда съемка учурунда кандай кызыктуу учурлар болсо ошону чагылдырып бергенге аракет кылыш керек. Мен өзүмдүн специм программист. Бул жакка мен өзүмдүн кызыгуу менен келгем. Бул жумуш жагат. Темирбек Рыскулов бул тармакта эмгектенгенине 1 жыл болду. Алгачкы кыйынчылык болгон күндөрүн эми тамаша катары эскерет. Жаш болсо дагы тагылган милдетине дайым делгир. Ал эми Абдылас Үсанов менен Курманбек Шаршенов жаңы гана теле жаатына келишти. Бирок дайым ишке болгон аракеттери күч, күн түн дебей кызматта. Алардын жумушка болгон аракеттеринен эле келечекте мыкты операторлор болоруна ишеним арттырат. Интернеттен тартылган кооз роликтерди көрүп күндө бул жакта деле көп жылдан бери иштеп жүргөн байкелерден акыл насаат алып, кандай тартыш керек, байке могу жеринде кандай кылыш керек деп акыл насаат сурап, ошо байкелердин тарткан видеолорун көрүп, ошентип да үйрөнүп атабыз акырындан. Өзүм тарткан видеолорду сөзсүз мындай көрүп турам да, кайсы жеринен ошибка кылып атам, кайсы жеринен оңдош керек, ар бир бая кеткен ошибкаларды кайра ошону көрүп, кайра ошонун үстүнөн иштегенге аракет кылып, кайра кийинки съемкадан ал бракты кылбаганга, андан жакшы кылып тартканга аракет кылам. Ойлонуп аткансың, жеткенчектикичи. Азыр мен мындай кадр алсам, мындай болуп баратса, жакшы кадр алганга аракет кылам деп элечи. Анан ошентип ойдун баарын ойлонуп барып туруп, анан кийин тарта келгенде мындай, кандай десем, ал ойдун баары тең воздухка кетип калат да. Ал ой келбей калат кадимкидей. Эмне кылам, кандай тартам деп кээде ойлонуп калат экенсиң, бул жактан кандай алам деп. Мындан чыгып керек экен, аябай катуу. Телекөрсөтүү бул чыбыты кенен аалам. Ал жакта болуп жаткан сыйкырдын баары албетте дал ушундай таланттуу чеберлердин эмгегинен жаралат. Гүлбар Камчыбекова, Сыргабек Семетеев, Эмилбек Саттаров, Кутман таң программасы.